Бул жаратылыш эле го дейм. Анткени атам жакшы бийлөөчү, раматтылык. Бул бий деген бир кичинекей бир аңгеме да, эссе, аңгеме. Ошону үнсүз кыймыл менен сүрөттөп беришти. Улак чагыш экзотика болгондой эле. Менин бийлегеним алар үчүн башкача да, анан башкача ой кетет экен да. Эми түшүнгөнү түшүндү, түшүнбөгөн шылдыңдады. Капа болгон күндөрүм болгон. Эми тарбиям ушундай болгон экен, мен жеңил алдым да анычы. Баягындай депрессияга түшүп кетпедим, көпчүлүк депрессияга түшүп кеткен, кыйын замандар болгон. Анан таштап аткандар жок, мен таштабадым. Мен ал өзүм үчүн анткени мен мисалы өзүмдүн оюмдагыны кылбасам кыйналып кетем да, кыйналып жашаш. Это пытка же. Просто мен өзүм азыр ул балдардан отказ кылып койдум акыркы мезгилде. Анткени дагы деле ошого жете элекпиз да. Мына эмгегиңе күйүп кетесиң да. Мисалы мен бир жерге бара турган болсо кыргыз бийин мындай эптеп-септеп эле бийлеп койсо мен капа болом да. Кыргызды ушундай түшүнөт турбайбы депчи. Арабызда элим, жерим үчүн деп эмгектенип, жаш муңга дем берген жөнөкөй, бирок өзгөчө адамдар көп. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы Ош шаарындагы Келечек жаштар чыгармачылык борборунда 100дөн ашуун жеткинчекке бий өнөрүн үйрөтүп келе жаткан Мурат Сыдыков. Негизги кесиби мугалим болгон Мурат агай өз ишин сүйүп, чыгармачылык менен билимди айкалыштыра билген чыныгы устат. Ал үчүн бий бул жөн гана өнөр эмес, жаштарды тарбияга, эртүүлүккө жана биримдикке үйрөтүүчү мектеп. 1993 жылдын сентябрь айынан бери, ошол буюрса быйыл 32 жыл болуптур. Бул жаатты таштабаганыма. Бул жаратылыш эле го дейм. Анткени атам жакшы бийлөөчү, раматтылык. Атам өзү мугалим болгон өмүр бою, 40 жыл мугалимдик кесипти аркалаган, анан сөзсүз түрдө тойлор, жакшылыктар болот деген, майрамдар мезгилинде ал бийлегенде, кадимкидей бул музыка бийлегенде сөзсүз түрдө ошол бийчинин слуху болуш керек, ал ритмди, ал музыканы өзү кулак аркылуу, бүт аң сезим аркылуу, ар бир клеткасы аркылуу өткөзүп, ошонун ыргагында бийдин немесине, ладына жараша минордукпу, мажордукпу, шаңдуу, кайгылуу, ошого өзү таап алат, кыймылды өзү. Ошол атамдан өткөн го дейм. Анан көрсөтпөй эле мектептерде деле бийлеп жүргөм. Анан кийин ошол Ошто союз мезгилден калган өтө күчтүү ансамбль бар. Эми мен эч жерде бий жаатында окуган эмесмин. Дипломум жок, бирок бул бий деген бир кичинекей бир аңгеме да, эссе, аңгеме. Ошону үнсүз кыймыл менен сүрөттөп беришти. Ошол жаатта Акку деген өтө күчтүү федерация болгон, Кыргызстандын Федерация бальных танцев и спорта дегенчи. Ошол федерацияга кирген Акку каза болуп калды. Байкош мен партнерша деп коет, ушундай мен менен бийлеген кыз, немка кыз болчу. Ал дагы эл аралык класстагы бийчү. Ошол акыры эл аралык классты 90-жылы биз ошо союз бузулгандан кийин Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан, Орто Азиянын Казакстан мамлекеттери жактан Баку келген, Азербайжан мамлекети ошондо вице-чемпиондук жеңип алып, ошол титулду берген. Анан ошол мен бийлегенде анча-мынча студент мезгилде, жаңы эле окууга киргенде 92-жылдары 2-курска өтүп атканда мен шаарда ар кандай мероприятиялар болот эмеспи, студенттик. Ошол жерде көрүп калгандар, шаардын немелерине кичине чыгып калганда көргөндөр, анан сразу эле дароо эле биринчи эле аналда Ак Каркара деген бакча бар. Арканын жанындачы, Ошко кире беришти. Ошол жерге көп жыл болгон Алевтина эжеке чакырды. Анан студент элем, алмаз кыйын замандар. Азыркыдай официант болуп, башка болуп иштеген эч ким жок.
Анан обед түштөн кийин ошол чийки частан кийин 1 саат балдарга жардам ошентип анан иштеп жүрдүм. Анан эле ушул эле келечек балдар чыгармачылык борборунун ошол мезгилдеги директору Балтабаев Абдыкалык агай суранып жүрүп алып келген. Ошентип эле студент мезгилден тренер болуп кеттим. Көптөгөн балдарды, миңдеген балдарды Ош шаары, Ош облусу, Чүй облусу, Бишкек шаары ошоларды даярдап келдим. Азыркы сиздер көргөн группалар жаңы группалар, быйылкы жылкы же болбосо былтыркы жылдын жарымынан келген группалар. Мына 2 жылда группаларым өзүңүздөр көргөндөй алгач этап боюнча шаардын сынагында, андан кийин республикалык сынагынын бир нече жолу жеңүүчүлөр болду. Мына кече жакында эле өткөнкү жекшемби күнү 30 ансамбльден турган Кыргызстан боюнча бийчилердин сынагы болуп өттү. Маданият министрлиги тарабынан уюштурулган Ош шаарында. Ошондо баш байгени ээлеп алдык. Театрдын немесин турат безоговорочно. Андан сырткары ал жерде бир 40тан 50ге жакын бий бийленди. Ошонун ичинен баш байгени биз жеңип алдык. Андан сырткары жеке бийлер боюнча соло деп коет. Соло боюнча кыздарыбыз баш байгени 1-ди, 2-ни, 3-тү эч кимге бербей койду. Ал жерде бир 20дан ашык 30га жакын бий бийленди. Би өнөрдүн бул орду өзүнчө го. Бул дегенем биринчи очередте бул адамчы, бул жашоого келгендечи бир миссия менен келет да, ошол миссияны аткарбаса өзү деле жашоонун маңызы кетип калат да адамдачы. Менин миссиям баланы окутуш да. Бул бий жаатындабы же болбосо медициналык мед тармактан медициналык химия жагындабы же жөнөкөй мугалимдикпи же балдар психологу ушулду аткарышым керек да. Көбүрөөк өзүмдө болгон нерсени балдарга көбүрөөк тартууласам дейм да. Анан тартуулаганда мына мен өзүм 51ге кирип атсам токтоп калбайм да. Жок, мен муну ичип жеп койгонмун, мен чемпионмун. Жок. Мен өзүм жылына 2 жолудан болгон жерге эле мастер-класска барам. Анан бул жерде мен мүмкүн болушунча миссиям ушул балдарга жакшылык, балдарга жаркын маанай тартуулашуу келгендиктен ошол менен катары эле бул жерде тартип. Биринчи очередь бул спортта. Бул биринчи тартип, балдар дисциплинага үйрөнөт, балдар социализироваться этилет, коомго аралашат. Вообще сүйлөбөгөн келген балдар келип өзүнүн оюн айтат, башка кылат. Анан азыр көпчүлүк эле ошол мени тарбиялган убагында ата-энелер түшүнбөгөнчө, аталары түшүнбөгөндөр бар болсо эркек балдар келчү да. Жок, азыр рахматын айтат, анткени өзүнүн оюн кеңири айта алат. Ичиндегисин жашоодо жок дегенде кичине нанын таап жеп калды дегендечи, бул кошумча өнөр да. Кошумча өнөр. Ошо бул жерде бизнес эмес. Мисалы, мен бизнес кылгандарды толтура көрүп жүрөсүздөр, тойго барып атат, башкалды эптеп эле ачып алып, мына мен бир жерге 5 жыл барганда алып келеби? Эч нерсе жок да. Бул деген кадимкидей эле жанагы мектептегидей А тамгасын үйрөнүп, Б тамгасын үйрөнүп, андан сөз жазып, сөздөн кийин сүйлөм түзүп, сүйлөмдүн ортосуна татаал сүйлөмдөр болсо ортосуна үтүр койгон жери бар. Суроолуу сүйлөм болсо, суроо белгисин коюш керек, илеп белгисин коюш. Куду ушундай эле нерсе да. Бул жерде Адан баштап үйрөтпөсөң, бул балага туура эмес тарбия берип каласың да. Үйдөгү туура эмес тарбияда эле бийин ар бир нерсени өзүнүн касап, жана шемчик чоксойда касап сойсун деген, ар бир нерсени өзүнүн немеси болсо алдыбаш керек да балдардычы. Алдыбаш керек. Туура бериш керек. Эптеп эле акча дей турган болсоң, анда лучше иштебей кой. Ал билбейм, анда бир чыдатпайт го. Көргөн адам вау деш керек да. Андай болбосо жештирип эле коюш керек да. Өзүңдү да алдаба. Биринчи очередь. Акча үчүнчү. Экинчи балдардын
Бул деген кадимки бала, ар бир баланын бала бул инсан да, алар тагдыр менен ойношпо да. Ал бала кийинки ушул өнөрдү аркалайм дейт дагы бир жерге кошумча ишке кирет. Педагог болсок педагог. Может сертификат алып берем да, мен бир мастер-класс өттү деп сертификат бергенде ал менин иштешке мүмкүнчүлүгү бар да, деди. Бай частный. Ал бала кийинки поколениени алдайт. Ошол эле кыргыз биди, Кыргыз биди туура эмес үйрөттүбү? Өзүң насат. Тем более башка улуттун бийсин туура эмес, ал башка улут үчүн оскорбление да. Мисалы мен бир жерге бара турган болсо кыргыз бийин мындай эптеп эле бийлеп болсо мен капа болом да, кыргызды ушундай түшүнөт турбайбы депчи. Бул жерде кыймылдардын гана жыйындысы эмес, бул мааниси болуш керек да. Ар бир кыймыл бул маани да. Ар бир сүрөт бул маани да. Бул терең мындай да, философия десе деле болот. Бул ар бир кыймыл, ар бир эл үчүн, ар бир улут үчүн өтө маанилүү да. Жана бизде шаарда немелер көп болчу да, эми орус тилдүү калктар деп койгон, эми кыргыздарга караганда ошол эл татарлар, еврейлер, орустар көп, орус, европейцтер көп болчу да. Мисалы биздин эле кварталда эки эле үй кыргыз болчубуз, бир чоң үйдө. Калганы бүт эле ошондой болчу. Анан эч кандай көңүл деле бурбайт. Ар ким өзүнүн иши менен болчу да. Алек менен анткени баардык иш менен ушакка бири-бирин, тем более интернет деген жок. Биз керектүү жерге чыгабыз дегендей да. Ошол сайыз бузулуп кетти. Анан көпчүлүк ушул шаардын жанагы основной жашоочулары жакшы турмуш издеп чыгып кетти да. Айылдан шаарга келе баштады. Шаардыктар дальше кете баштады. Дальше кетип анан кийин эле жүрөсүн, алар үчүн башкача да. Мен үчүн мисалы улак чабыш экзотика болгондой эле, менин бийлегеним алар үчүн башкача да, анан башкача ой кетет экен да. Эми түшүнгөнү түшүндү, түшүнбөгөн шылдыңдады. Капа болгон күндөрүм болгон башында да, эми жаштыкта да. Анан кийин эми тарбиям ушундай болгон экен, мен жеңил алдым да анычы. Баягындай депрессияга түшүп кетпедим, көпчүлүк депрессияга түшүп кеткен, кыйын замандар болгон. Анан таштап аткандар жок, мен таштабадым. Мен ал өзүм үчүн анткени мен мисалы өзүмүн оюмдагыны кылбасам кыйналып кетем да, кыйналып жашаш. Это пытка же. Бул жашоо аркы дүйнөнү эч ким көргөн эмес. Бир келет, бир кетет. Эми келсе деле кийин мурунку келгениңди эстей албайсың да. А бул жашоодо кичине кайф менен жашаш керек да. Бул жактагычы. Ошол эле. Буюрса жакшылыкка келип атат, Кыргызстан өнүгүп атат. Эми бара-бара түшүнүп аткам, мына Бишкек түшүндү, Бишкектен бизге деле уже келип атышат. Азыр балдар мына бийге келе баштады. Просто мен өзүм азыр ул балдардан отказ кылып койдум акыркы мезгилде. Анткени дагы деле ошого жете элекпиз да. Мына эмгегиңе күйүп кетесиң да. Бир 3 жыл 4 жыл кичинекейинде келет. Жанагы апасы менен алып келет, башкагынан кичине анткени. Анан эми формага келтирип, осанка деп коет, баскан турган түздөгөндөн анан кийин мектепке барат да. 3-4 класс болуп, жогорку класска өтө баштаганда 5 класста достор каяка барып атасың, бийге барып атасың, да шылдыңдап койсо ошол менен келбей коет да. Бул жерде эң негизги ролду ошол кичинекейинен ата энесинин. А бизде деле убагында шылдыңдаган. Азыр завидует дегендей да, мактаныш эмес го, просто дегеле карыбадым го дегендей да. Бул деген ден соолук да. Ден соолук, спорт жакшы да, спорт. Агайыбыз эң жакшы бизге танцаларды сонун үйрөтөт, түшүндүрүп, бар жогуну жакшы үйрөтөт да. Агайыбыз мыкты билет. Агайыбыз көп үйрөткөн. Агай бардын жакшы үйрөтөт. Агайды жакшы көрөбүз.
Конечно, возрастка айтылат, өзүнүн белгисин берет да. Жаш өзүнүн белгисин берет. Билбейм, пак жакшы эле го. Махмут Эсенбаевден эмнем кем деп коюп жүрөбүз. Канча жашка чейин улан тербеген оюңуз бар? Эми Кудай мөмүр берсе улан теребиз го дейм. Бул жердечи жанагыдай болуп эле эгер туура эмес бийлесең, бул элге күлкү болосуң, өзүңө пародия болосуң. Ушинтип сахнага чыкпасаң деле просто окуучуларыма кеңешчи болуп калам го дейм. Кеңешчи болуп эле калам. А так пенсияда кетем го. Пенсияга чыгар менен кетем мен ошол чарба. Кичине чарбам бар, тоок коём. Буюрса.